Kadırlуу калайык калк, biz bugün Жогорку Кеңештин 7-ci çakırılışı parlament Kırgız tarixinde tarix jarattık деп айтсам жаңылышпаймын. Бул чынында тарих, анткени ушул күнгө чейин биз эгемендүүлүк алган жылдардан бери парламент эч качан өзүн өзү таркаткан эмес. Бул чечим бүгүнкү парламенттин ички өз чечими болду. Мен коомчулукка дагы, кадырлуу калайыкка да ачык айта алам. Биздин бул чечимибизге, биздин бул кадамыбызга эч кандай сырткы күчтөр, президент же анын администрациясы, министрлер кабинети же башка бир укук коргоо органдары аралашкан жок.